Кыргызстанда сутка ичинде COVID-19 илдетинен дагы 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык чам штабтан кабарлашты. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө коронавирустан 2602 бейтап каза болду. Ал эми бир суткада 64 бейтап илдеттен сакайып чыкса, 59 адамдан вирус жаңы аныкталгандыгы айтылды. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 491 бейтап, амбулатордук түрдө 834 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 178.317 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 172.912 адам айыгып чыкты. Ооганстандагы согуштун ардагерлеринин жана башка жергиликтүү аскердик чыр-чатактардын катышуучуларынын саясий партиясы парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашкандай, партия ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып алган. Белгилей кетсек, партиялар 13 октябрга чейин талапкерлердин тизмесин БШКга өткөрүп бериши керек. Эске салсак, бардыгы болуп 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Анаркулов Бактыбек Кочкорович Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, аким болуп тайындалды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү жарлыкка Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон. Ошондой эле бүгүн президенттин жарлыгы менен Дамир Кулубаев Ош облусунун Каракулжа районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп тайындалды. Кулубаев буга чейин Чүй облусунун Панфилов районунун акими болуп эмгектенген.